Барыбыз күнөөлүүбүз, барыбыз Кытайдагы мусулмандардын түйшүгүнө, Бирмадагы мусулмандардын кыйынчылыгына, дүйнөдө кайсыл мусулман коом кыйналса, бардык мусулмандар биз күнөөлүүбүз. Пайгамбарыбыздын үммөттөрү бир дене сыяктуу. Мусулман коомун туура жолго түшүрүү шейхтердин, арабтардын, чоң молдолордун, аалымдардын бурчу эмес. Бул нерсе сенин бурчуң, бир сенин. Азыркы коомду карасак, дин тууралуу илимдүүлөр үйрөтүшү керек. Ошолор туура жолго салуусу керек деген ойлор көп жүрөт. А сен анда эмне угуп коюп эле жүрөсүңбү? Эртең кыяматта көзүң көр болуп жаралганда, "О Аллах, менин эмнеге көзүмдү көр кылып жараттың?" деп наалыйсың. Буга чейин көзүм көргөн го деп сурайсың. Ошондо сага айтылчу сөздөр бар. Сен молдонун айткандарын унуттуң. Сен үчүн YouTube'га, Instagram'га киргизилген дин тууралуу видеолорду сабак кылбай унуттуң. Мына ошон үчүн бүгүн сени да унутушту деп айтылат. Телефонуңа Куранды скачать этип, аны 3-4 ай жада калса, жылдар бою ачпагандыгың үчүн ошол приложениялар күбөлүк берет. Бир да жолу ачпагандыгың үчүн бейиш жөнүндө сүйлөсө, баарына жагат. Анан да тамашалашып, сүйүнүп да коюшат. А бирок бейишке ылайык бүгүн эмне жумуш аткардык? Жок, эч нерсе аткара албадык биз. Жаттык биз баарыбыз. Көрүнгөн кызга жаман видео сүрөттөргө лайк басып, өлүм, тозок жөнүндө сүйлөсө, жактырбайсыңар. Бул акыйкат болуусуна карабай. Башыңарга түшүшүнө коркуп, уккуңар келбейт. Ишенгиңер келбейт. Бул дүйнөдөн жок дегенде 10% динге арнап, убакыт бөлүп кой, урматтуу мусулман бир тууганым. Бул дүйнө өтөт, кетет, калат. Балким эртең сен өлүп каларсың. Ошондо менен сенин дүйнөң бүтөт. Ибадатка чакырам сени. Намаз оку,